Саламатсыздар, урматтуу ата-энелер, урматтуу окуучулар. Саламатсызбы Санжар агай? Сиздин суроо талабыңыз менен жантак тегиздик орусчасы наклонная плоскость. Бул жерде эң биринчи түшүнө турчу нерсе бул баягы жакшы чийип чыгыш керек деп отуруп алып өз алдынча чийип чыкса түшүнүктүү болот. МЖ деген баягы массанын негизинде пайда болгон ылдый көзгө тартылган бир күч бар да, ошол күчтүн негизинде эки күч пайда болот. Бул жантак тегиздик боюнча бул жер угол бурч, альфа бурчу ылдый көзгө тарткан күч пайда болот жана могул нерсени бетке жабыштырган бир күч пайда болот. Ушул эки күч пайда болот. Эгерде бул жер альфа болсо, бул жерде түшүрөм, бул жер 90 градус, бул жер 90 градус болсо, бул жер тета болот, бул жер дагы тета болот, бул жер экөө бири-бирине параллель, анткени могу бет менен параллель ылдый көзгө тартат да мынучу. Тура айтамбы? Мисалы, могу бурчту канчалык чоңойтсок, канчалык бийиктетсек, ошончолук могу күч көбөйөт, бул күч азаят, туурабы? Бул жер тета, бул жер тета болсо, бул жер кайра альфа болот. Эми буну башкача чийип алсак, мондай күч пайда болот да, биякты көздөй. Азыр жакшыраак чийин. Бул жерди көздөй, бул МЖ болсо, анан мындайынан жакшы окшошпай калды, муну кайра чийинчи азыр. Бул жер альфа. Эгер бул жер альфа болсо, могу күчтү эмне кылсак, могул жерге алып келип койсок болот. Бул жер эми баягы нереде, тригонометрияда МЖ косинус альфа болсо, бул могу нерсе менен беттин ортосундагы күч, орусча айтканда сила соприкосновения. Бул бетке жабыштырган күч. Жабыштырган күчтү табыш үчүн МЖни косинуска көбөйтөбүз. Эгерде муну айлантып алсак, мындай бир нерсе чыгып калат да. Мен айлантып алайын азыр. Айлантып алсам, бул жер МЖ косинус альфа. Айлантып эмес, мындай башыңарды айлантып карасаңар, ушул нерсе чыгат. МЖ синус альфа. Бул жер болсо МЖ. Ошондо МЖнин негизинде эки күч пайда болот. Бул МЖ косинус альфа жана МЖ синус альфа деген бул баягы бир күчтүн компоненттери деген бир видео сабак бар. Ошону көрүп койсоңор жакшыраак түшүнөсүңөр. Демек, бүттү мына. Бул бет менен бул нерсенин ортосундагы күч МЖ косинус альфага барабар. Мону өз алдынча жазып туруп чийип чыксаңар, түшүнөсүңөр да, туруңор такыр калбай калат. Мону чийип чыгышыңар керек өзүңөрчү өз алдынча. Косинус синустарга көбөйтүүчү, мына эстетип коеюн. Мындай бир 3 бурчтук болсо, бул жер альфа болсо, бул жер А болсо, могу маңдай эмнеге барабар эле? А синус альфа, бул кошулмасы болсо, А косинус альфага барабар. Бул жерден да ошондой. Бул нерсени бул жерде бул бетке алып келип койсок болот да. Бул векторлор менен вектор эмес жөн эле мындай узундук деле бири-бирине мындай барабар боло берет да, окшош болот эки жактың. Кыскасы ушул. Эми эгерде ушул нерсе ылдый көздөй түшүп бараткан болсо, мисалы ылдамданууну кантип табабыз бул жерден? Ылдамданууну мындай табабыз. МЖ синус альфа ылдамдануу деген эмнеге барабар эле? F net бөлүнгөн масса, ылдый көздөй түшүп баратат, сүрүлүп баратат, бир сүрүлүү коэффициенти μ болсун. Ошондо F net эмнеге барабар болот? МЖ синус альфа минус МЖ косинус альфа көбөйтүлгөн μ. Себеп дегенде n нормаль деген күч бар го, нормал, орусча англисче баягы нормал форс деп коет. Бул нормал деген баягы нормалдуу, биз билген мындай адаттагы күч деген мааниде, адаттагы күч деген бул баягы могу нерсе менен беттин ортосундагы бири-бирине жабыштырып турган күч да. Бул күч ушул эмнеге барабар болот? МЖ косинус альфага барабар болуп атат. Сүрүлүү күч бул эмне? Бул ылдый көзгө тарткан күч, бул болсо сүрүлүү күч. Буну бөлөбүз массага. Ошондо бизге ылдамданууну берет. Эгерде өйдөнү көздөй, мисалы үчүн бир өйдөнү көздөй бир F күчү менен тартып аткан болсо, анда кандай болуп калат? Анда баягы
F net эмне болуп калат? F өйдөнгөстө тартып атат ылдыйдыгөстө mg синус альфа дагы ылдыйдыгөстө эмне болуп калат? mg косинус альфа көбөйтүлгөн мю анан бөлүнгөн m болуп калат. Ушунда ушуга окшоп кете берет да. Бул жерден эң маанилүүсү түшүнүш керек болгон mg мо косинус альфаны түшүнүш керек, mg синус альфаны түшүнүш керек. Анан баягы эгерде бул ылдыйдыгөстө f менен тарткан болсо эмне болот ошондо? Күч ылдыйдыгөстө тарткан болсо f ылдыйдыгөстө тартат, анан mg синус альфа ылдыйдыгөстө болот. Карама каршы күч, сүрүлүү күчү дайыма карама каршы боло берет да. mg косинус альфа көбөйтүлгөн мю бөлүнгөн m барабар a болуп калат да. Кыскасы ушундай. Кыскасы буну жана айткандай бир сыйра кайра чийип чыгыш керек да. Болду. Чоң рахмат. Эң керектүү моменттерди силерге түшүндүрдүм го дейм. Суроолор болсо бересиңер, ошол суроолорду чыгаргандын негизинде дагы жакшыраак түшүнөбүз да. Жакшы тургула.